Ошол себептен мен ушул бүгүн бир аз сабакты мындай китептен кетип барат элек, ошол сени мен азыр бир аз токтотуп, мындай түшүнүп берейин деп атам иншалла. Бардыгыбыз тең ушуга көңүл буралы дагы эртеңки күндө адашып кетпен үстүндө бололу. Акыйда дегенибиз бул ишеним. Акыйда. Илм акайд бул негизинде өзү исламдын өзөгү болуп эсептелет. Кимдин акыйдасы туура эмес боло турган болсо, ишеними туура эмес боло турган болсо, ал бул дүйнөдө 5 маал эмес, өз алдынча дагы кошуп 7 маал намаз окуса дагы анын намазы кабыл болбойт. Эгерде ошол адам жылына 2 жолу орозо тутсун, акыйдасы туура эмес болсо, анын орозосу кабыл болбойт. Ошондой эле бир адам закат берип аткан болсо, бир акыйда ишеним туура эмес болсо, ал кабыл болбойт. Айырмасы жок. Буның үчүн анткенсе ишеними бузулган себебинен, мынекен адашуунун жолуна түшкөн себебинен анын кылган амалдары батыл жок калат. Акыйда илими бул өзгөчө терең бир илим. Бул жөнүндө ушунча кенен китептер жазылган, ар бирине өзү китеп жазылган болсо шархысы, андан кийин ошо шархылар дагы шарх болуп айтканда бөлүнүп ар бир сөзгө өзгөчө мамани берилип. Мисалы, бир эле ва илахукум илаху вахид деген бир эле аятка Аллах Тааланын жоса лайса камисли шей бир эле аятка мисал алса ушунча көп түшүнүктөрмө берилген, кээ бирлердин ондогон томдогон китептер жазып таштаган. Чоң аалымдар жоса акайд илимин ушундай бир терең түшүнгөн адамдар эмнекен бул акыйда илиминде дагы кээ бир аалымдар айтат, эгер акыйда илимине дагы да терең кире турган болсо, бир адам акыйданы окуп атып адашып кетиши мүмкүн экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мен үммөтүм мурунку үммөттөргө караганда эмнекен ушундай бир илимдүү болот деген бар, мисалы, же болсо мурункулар 73-кө бөлүнгөн болсо, 71-ге бөлүнгөн болсо, менин үммөтүм канчага? 73-кө бөлүнөт. Бирөө ошо 78 тозокко чөт, бирөө гана 5-ке кирет. Деген ушуга байланыштуу акыйдага. Бирок көпчүлүк аалымдар айтат, ошо 72-си болуп бүткөн. Аз болсо ахли сунна вал жамаат бул акыйкатта бир гана эме калган, туура жол калган болду. Эми кара, ошо ахли сунна же болсо биз сүннөттү кармагандар, же болсо акыйкатта пайгамбардын жолуна жолдогондор эмне кылышыбыз керек экен? Туура негизде субханалла өз ишенибизди тууралашыбыз керек экен. Эми кара, көпчүлүктөр бизде дем салуу жөнүндө сүйлөгөндө ар ким ар кандай нерсени айтып беришет экен. Ошонун бирөөсү касида. Касида, өзү касида. Негизи өзү касида деген сөз мындай өлөң, ыр деген маани берет. Же болсо мындай бир мактоо, же болсо поэма деп атпайбызбы? Ошондой, же болсо мындай жанагындай бир мындай айтканда бирөөнү мактап даңктоо ыры. Эми кара, ушу касида илими деп айтышат кээ. Бул илим деле эмес өзүчү. Бирок ошол касидага өзгөчө көңүл бургандар дагы бар. Ушул касида нерсе пайгамбардын заманында болгонбу? Ооба, пайгамбардын заманында өзү арабтардын, өзү Курандын өзгөчөсү Куран хаким, данышмандык болгон. Эмне үчүн Куран хаким? Анткени себеп Куран өзү данышмандыктын китеби. Ошол эле мезгилде ошо пайгамбардын заманында чечендик же болсо арабтардын ушундай бир сөзмөрлүгү уже чегине жеткен да. Адамдар ушундай бир бир сөз менен бир мамлекет токтоп сала турганчалык сөз сүйлөй алышкан. Качан мисалы алса пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ушул Абу Жахил жанагын баардыгын чогулганда ошол замандын сахабанын ошол кийин эме болот атпайбы? Сахаба болот. Кара, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды мен бар бир сөз менен жыгам деди. Бир сөз менен жыгам деди дагы келди пайгамбар. Ошол жана Абу Лахаб, Абу Жахилдин баардыгын айтты. Сен жыга аласың, бир гана сен гана аласың. Дегенде ал келип айтып аткан. Ооба деди, эгерде жин кирип кетсе мен жинин чыгарам, анткени ошол заман жин чыгаргыч болгон да. Эгерде андай болбой турган болсо, мен аны ушундай өзүмдүн акыйкат туура сөздөрүм менен, ушу ырлар менен аны туура жолго салам деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга сен токтоп турчу деди. Деп туруп бир эле Курандан бир үзүндү окуп бергенде ушундай деп айтат да. Жок деди. Бул сен окуп аткан сөз эч кандай ыр эмес. Бул сөз дейт, бул сөз мен акылым жетпейт деди. Мындай сөз жок. Эй Мухаммад деди. Эгерде дейт мен сен ушул элди жеген турган болсоң, акыр түгел мен сага ыйман келтирем. Деди да кетип калды. Келтирип айтып аткан, чындыгында ошол силердин досуңар, силердин бир тууган Мухаммадка деди саллаллаху алейхи вассалам. Эмнекен жин кирген жок. Жинди эмес экен дейт. Жини да кирбептир дейт. Ошол мезгилде ал ырчы эмес экен дейт. Эгерде силер ушуга баш ийе турган болсоңор, анда силер бүткүл дүйнөсүн ээлейсиңер деди.
эгер каршы турган болсоң ошол жок болуп халак болуп жок болосуңар деди да кетип калды. Ал ошол уруунун бир башчысы эле да. Кара дегеним бул окуялардан мен айткым келип атат. Анткени себеп ошол заманда дагы ырчылар аябай көп болгон. Кийин дагы пайгамбар өткөндөн шариятыбызда ыр жазуу арам эмес. Ыр жазуу жосу жанында бир даңктап Аллах Тааланын ысымдары, Аллах Тааланын өзүн жаратылышты, энени, мейли кайсы сүйүү болуп жөнүндө болсун, мейли кандай да болсун, ал арам эмес. Эгерде ошол жерде ширк болуп жанагындай күнөө адамдар күнөөгө тартырып турган болсо, аны эч ким арам деген эмес. Керек болсо араб тилин жакшы билиш үчүн адамды ошол арабтын поэзиясын же болсо негизи эле кыргыздын деле мисалы эң жөнөкөй китептерин окуш керек. Манас мисалы алса өз ар бир 6 диалектин билиш керек да. Ошол себептен мисалы ким кайсы адам поэзияны жакшы биле турган болсо, ал ошол диалектини же болсо ошол ыр негизичи, ырды мындай жазып аткан адамчы бир сөздү көп мааниде берет. Ошол эле бир маани түшүнүш үчүн көп маани билет да, бир мааниден. Бир сөздөн эле көп маани чыгат. Эми кара. Ошол касидадан не кылышты? Кээ бир адамдар ошону жатташты дагы. Анан кийин адамдарга баягы ооруп келген болсо, ошолорго касиданын ичинде мисалы Аллахны даңктаган, Алла улуг, Аллах Таала ушундай деген нерселерди айтып, ошолорго эмне кылып башташты? Кулактарын айтып баштаганда, ошол эле Алланын улуктугун негизинде жин болсун, сыйкырланып келген кайсы бир жолдогу адам болсо деле ошону уга турган болсочу, ошол адамдар кадимкидей жин дагы керек болсо чыдабай баштайт. Анткени Алла Таала айтып атпайбы Курандачы, Аллахты даңктагандан өткөн сөз барбы дейт. Жок экен да. Ошол ким дейм ошо Аллахты даңктаган болсо керек болсо, Алла улуг, Алла кудурет, мисалы алса, бир кандай бир мен карадым, асман жерди карадым, бирок дейт, Аллах Тааландан Алла Таала кемчилик мен таппадым мисалы алса. Карасаң, бүт нерсе кемчиликте жаратылган болсо, мен Алладан кемчилик тапкан жокмун, анткени кемчиликсиз жараткан Аллах экен деген сөздөр окшон ырлар болот. Эми ошол касида менен колдон өзү кандай десе, көпчүлүк аалымдар айтат, жок, бул туура эмес. Эмне үчүн дегенде, субханалла, ушул эмереге машхур деп коет, бар жалпы түрүндө. Бирок ошол эмесде көпчүлүк кээ бир аалымдар айтат, жок дейт, пайгамбардын заманында дагы ушундай адамдар болгон экен. Пайгамбарыбыз келип анан сурады, сен эмне кылып бул адамга дем саласың дегенде, мен жөн эле ушундай айтам, Алла улуу, кудуреттүү, Алланын кудурети менен сен ушундан чыккын деп ушундай сөздү сүйлөп турам деди. Дегенде пайгамбар салсам башым ийкеп, эмне ага каршылык болгон жок дейт. Ошол сен кайсы сөз менен болсо да бир адамга мындай дем сала турган болсо, ошо өтө берет деп атпайбы деп, кээ бир аалымдар эмне кылышат, макул болушат. Бирок качан гана анын ичинде, касиданын ичинде жана бир белгисиз бир цифралар пайда боло турган болсо, анда биз эмне дейбиз? Анда бул адашуу деп айтабыз. Касидадан адашуу табыш субханалла эмне экен? Мындай, эге ошол түшүнсө, мисалы касидады бурда деп негизи исламда аябай, жана нашиттерди угуп атабыз да туурабы? Нашитти угуп атабызбы? Ырларды угуп атабыз, жана бир барабандар дегендер. Карасаң, ошондой эле ыр болуп эсептелет. Эгерде ошол касиданын ичиндеги мисалы алса, мен раматлыктын дамылардын көпчүлүктөн эме кылып калдым. Ошол көпчүлүктөр касидадан кээ бир эмелер сөздөрдү жазып ичиришет эле. Көрдүм мен. Чоң аалым атага чыккан ушул Кыргызстанда аалымдардан. Эмнеси бул касидадан деп айтышат эле. Жаттаганда дагы мисалы алса, Сирадин Алашинин акида китеби жалаң эмне менен жазылган? Ыр саптары менен жазылган. Ошону медреседе жаттатат. Ушул мезгилде ошол Дюбант, ошол Пакистан жактарда Сирадин Алашинин, ушу Туркияда дагы Субхана Сирадин Алашинин акида китебин окутат. Ал да ыр менен жазылган. Аллаху акбар. Дегеним эми кара. Эми бул касидадан эгер адамдар мисалы алса жанагындай бир кандай деп алышы мүмкүн? Момдай бир нерселерди көрүшүлөр мүмкүн. Тамгалар болушу мүмкүн. Же болсо цифралар менен абжап илими деп коет. Абжап деген кыргызча абжип деп койчу эле. Ошону абжап деп коет, абжат дейт, абжат. Же болсо эмне экен ошондой математикалык эсеп менен эмне жазылган атайын цифра менен, бирок ошол эле мезгилде аят карималарды эмне үчүн алардын көпчүлүктөр кээ бир айтат экен, эгерде аяттар менен ушундай жазып кое турган болсок, мойнуна тагып кое турган болсок, ал туалетке кирип кетиши мүмкүн, да бир нерсе болуп калса эмне болот деп туруп, анан кийин ушул нерсе менен тамгалар менен, цифралар менен жазышкан. Аллаху акбар, жакшысын Алла билет. Бирок ушул нерсени да кээ бирлери түшүнбөстөн эмне деп бул сыйкыр деш мүмкүн. Сыйкырчылардын кылган нерсеси бөлөк болот.
сыйкырчылар алар ошол жазып аткан немелерди, аяттарды же болсо жанагындай менструальный кан менен жазышы мүмкүн. Арам өлгөн субханалла жанагындай бир арам өлгөн койлордун жанагындай арам өлтүрүп туруп, арбактарына жин шайтандарга буйрум алып туруп, ошонун кандары менен жаздырып туруп адамдарга ичирет. Мына ошол эки эмнекен адашуу болуп эсептелет. Мына бул ошондой адашуулар. Ошол себептен кээ бир адамдар касида жөнүндө түшүнүгү жок адамдар, же болсо абжат илими жөнүндө түшүнүгү жок адамдар ушу качан дем салып аткан мезгилде эмне кылышы мүмкүн экен? Ушул нерсенин баарын астагфирулла, ширк, бул болбойт деп кыйкыра бергендер бар. Ушуну туура түшүнүш керек, субханалла. Пайгамбарыбыздан кийин дагы, пайгамбарыбыздан сахаба, табаиндер дагы ошондой чоң-чоң аалымдар бар, ушул мезгилге чейин аяттарды жазып ичирип келген. Бирөө да буга каршы болбойт. Эми экинчиси болсо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мен экинчи жолу анткенсе буга эч бир мындай катый неоспоримый талашы жок, далилдин кереги жок болгон бул Куран. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не Алла тала Куранда ва нуназзилу мин Курани шифа ва рахматул муъминин. Силер шифа дейт, шифа үчүн түшүрдүк. Жана рахмат үчүн түшүрдүк. Ва ида марид ва яшфин дейт. Биз эмне оорукчан Аллах бизди айыктыр дейт. Деген Куранда Алла Таала эмне алат экен? Бизге өзү айтып атат экен. Курандын шифалыгы туурасында. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам болсо Куран менен дарылагыла жана Куран менен дарылангыла деди. Дегени эмне үчүн десе, кара, пайгамбар заманында бир Айшенебиз бир күнү эмне алды? Айшенебиздин үйүнө кирсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көпчүлүк убакта пайгамбар Айшенебиздин үйүнө кирет эле. Киргенден кийин караса бир кемпир туруптур. Бул кемпир ким деди? Айтты, бул бизди жахилят доорунда дагы аны ушул мезгилде бизди айыктырат деди. Ушул ушул мезгилде бай дем салат, бизге жана ырым-жырымын кылат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан буга бул Куран менен дарыласын деди. Ошондой эле сахабалар да ушул нерсени кылышты. Кээ бири Фатиханы окуду, кээ бири Куран ичинде окуду. Алымдар ушундай деди, кээ акырындачы дагы эмне экен өзгөчө шифа аяттар деп Курандын ичиндеги мындай тажрыйба менен 36 эмнени сүрөнүн ичинен 36 эмени таап чыгышты дагы айтышты. Мынакей бул аят шифа. Ушу менен дем салгыла. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деди. Эми караңыз, урматтуу бир тууганым, эмне үчүн муну айтып атамын? Анткени себеп сиз менен биз бүгүнкү күндө ушундай эмне адашуу, эмне туура экенин түшүнбөй бартабыз да. Ар бирине барсаң эле субханалла, сенде сыйкыр бар, сенде дуа бар, сенде жин кирип кеткен, сенде тигиндей мындай конкретный түрдө далил жоктур эле. Эмне болуп атасың? Далымысызды силер сенде атаңа энеңен калган сыйкыр бар деп башташчу болду азыр. Далысы кичине окуп койсоң, далысы кылса анын энесинен сыйкыр бар болду. Ушундай нерсе Бишкекте негизи өзү мода болуп кеткен да. Жөн эле башы ооруган адамда деле эмне бар? Сыйкыр бар. Негизи ушундай болуп бартат. Бирок кээ бирди карасаң, мындай человеческий фактор деп коет, же болсо адамдык бир кандай бир себептерде болот. Ошол себептен бул жана дем салып атканда, дем салдырып атканда дагы мен ижазатым бар, мен бар деген адамдар аябай көп. Бирок ижазаты болсо дагы бирок тажрыйбасы болбогон адам эмне экен? Кээ бир убактарда субхана жөн эле бир нерсе болот. Куран менен дарылаңыздар. Курандын ичинде ошондой шариатта буйрулган нерсе менен дарыланганга аракет кылыш керек. Конкреттүү түрдө руханий дартка бул касида дагы, бул Куран менен дагы эмнекен дарыланса болот эле деген сөз. Муну эч ким айта албайт. Бирок касидачы ошол окуп аткан адам кандай болуш керек десе, жанакындай бир арам өлгөн нерсени этин жедирбеш керек. Мисалы бар кээ бирлери эмнекен карганыкын жана бир эмелердин алып келип ошонун кандары менен ушундай болуп баштаса, сен канга жуундуруп барса мен касидачымын деп жанагындай бир жылаңачта чуркатып аткан болсо, анда ушулардын баардыгы тең адашуу болуп эсептелет. Ошол себептен Куран менен дарылагыла, Куран менен дарылангыла деген лозунг бар пайгамбарыбызга. Куран менен дарылагыла дейт. Же болсо дарылагыла дегени бул ушундай бир адам болуш керек. Ушул илимди алган бир адам болуш керек. Жалпы түрдө субхан баардыгына зарыл эмес бул. Бул нерсе мисалы бир шаардын ичинде, бир айылдын ичинде бирөө болсо жетиштүү болот, ал проблемасы жок. Ошондой эле субхан илми фыкта да ошондой. Бир адам боло турган болсо, бир алым боло турган болсо, бир айылга кифая болот. Бир каар болсо, бир кифая болот. Эгерде субханалла ошол айылда бир алым, бир каар жок боло турган болсо, ошол айылдын баардыгы күнөөкөр болот дегендей эле нерсе. Караңыз. Ошол себептен мейли балким ким кандай деп ойлошу мүмкүн, бирок кандай болсо дагы туура негизде дарыланышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат эле? Көптөгөн ошол замандын же арабтардын дагы адатына байланыштуу иштерди кылган.
адаттарына байланыштуу, ысык жердин эмесине байланыштуу болгон нерселерди кылган. Ошондой эле кээ бир пайгамбарыбыз ушундай дарынып алып келгенде пайгамбарыбыз машалла бул эмне өлүмгө дагы шифа, өлүмдөн башкасына баары шифа деп мисал алса, алиф майына, мисалы алиф коймасына зайтунга, тиминге, мисалы ушундай нерсе айткан да. Эң эле жөнөкөй нерселер. Ошол эмеде ошо биздин дагы биздин жер шартыбызга байланыштуу болгон эмнелер бар экен, жолдор бар экен. Ошол жолдордон биз адашып кетпешибиз керек. Жана ошол жолдорду туура кармашыбыз керек, субханалла. Биздин ата-бабабыз өзгөчө мындай бир исламды кармап келген. Өзгөчө ислам дегени керек болсо тиш оруну дагы айыктырып келген. Менде ушунча көп эски китептер бар. Мен жанында жүргөн байкелердин да жанында ушунча эски китептер бар, субханалла. Ар бир аяттан бери алымдар эмне кылган? Ушуну момунчалык окуп турган болсоң тишке дары, могу жер көзгө дары, могу бутка дары, могу жерин момунча окуп турган болсоң могу жер момундай болот деп руханий дарыны Куранды колдонушкан, аяттарды. Караңыздар. Керек болсо мына көптөгөн ушундай бир эски кишилерге аят жазып берсем, кээ бир ыйлагандар болгон да. Аят жазып ушуну чечесиз менде ушундай тет илгери мен чоң атам мен кичинекей кезимде ушундай алып туруп эзме дары деп, ушундай эзме дары деп ушуну мен ичирген эле дегендер да бар. Менин бир туугандарым өтөнчө ооруп аткандар. Туура негизде дарыланбасаң, туура негизи, туура жолду таппасаң, ошол эле мындай айткан айыктыруучу адамды туура таппасаң, анда өмүр бою кыйналып жүрүп өтөсүң. Ошол себептен ихласыңды туурала. Бир адамдын бир ойлоосу бар дейт алымдар. Ар бир адамдын ар биринин өзүнүн бир ойлоосу бар. Бизден шифа таппасаң, балким башка бир молдодан шифа табасың. Мейли, мисалы бизге келдиң шифа таппадың, бирок унутпагын, субханалла, бул ар бир адамдын ихласына, кылган амалына жараша Аллах Таала шифа берет. Амалыңа жараша, бардык нерсе ниетке байланыштуу, бардык амалдын баары ниетке байланыштуу. Ошол себептен качан бул жерге келатканда да ниетиңиздерди оңдоп окуңуздар. Кайсы башка бир мечиттин имамына баратасың мейли, кайсы бир дем салгычка баратасың мейли. Мынекен ошого барганыңда ниетиңди оңдоп баргын. Ниетин калыс Аллах ыраазылыгы үчүн. Биз да иншалла калыс Аллах Тааланын ыраазылыгын көздөдүк, машалла. Биз шифа бере албайбыз. Шифаны Аллах гана берет. Керек болсо Куранда шифа бербейт, билесиңерби? Аллах каалабаса. Ошо сен Алланын каалоосу боло турган болсочу, кээ бир акыластууга алиф деген тамга жетиштүү болот. Алиф деп койсоң айыгып кетет керек болсо. Ыхласы жокко, ыхласы жокко. Кээ бир алымда айтканда жанагында бир эшеке, эки айме мүшөк китеп тартып койгондон пайда чыкпайт. Ошондой эле ыхласы жок адамгачы отуруп 10 молда чилия кыла турган болсо да субханалла эч кандай пайда бербей калат. Унутпашыңдар керек ушул нерсени. Биздин ишибиз, биздин максатыбыз субханалла үммөттү туура негизде ошо мындай бир пайгамбар көрсөтүп кеткен негизде субхан дарылоону үйрөтүү жана ошого апаруу. Туура түшүнөлү. Бир нерсе эгерде субхана Куран суннадан чыгып аткан болсо, анда айтыш керек. Бул Куран суннада эмес. Эгер Куран суннадан субхана өткөн болсо, биз тамилген сахабалардан карайт экенбиз. Сахабалардан карайбыз да, сахабанын сүннөтү бизге сүннөт болуп эсептелет. Кимден сахабанын сүннөтү жок, бизге кереги жок деп турган болсо, анда алда ташып кеткен болот. Ижмай кыяс, андан кийин жалпы түрдөгү баар алымдардын ижмасын карайбыз, чогулуп алып туруп чечкен маселесин карайбыз. Анан кийин акырында кыяс кылганын карайбыз, салыштырганын карайбыз. Момундай болсо момундай турбайбы? Момундай болсо момундай болуп турбайбы дегенин карайбыз дагы, субханалла, ошондон биз туура чечим чыгарабыз. Эгерде ушулга чечимге бирөө каршы боло турган болсо, анда субханалла аларды эми Алла Таала туура жолго салбаса, биз эч ким туура жолго сала албайт. Албетте Алла Таала кимди туура жолго салса, аны эч ким адаштыра албайт. Кимди Аллах адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Иншалла мен түшүндүрдүм деп ойлойм. Кудайым буйрса, үммөткө түшүндүрөлү. Бул силерге аманат. Ар бир адамга жеткизишиңер аманат, субханалла. Ушул нерсени канча түшүнгөн болсоң, ошончо даражага жеткизгенге аракет кылалы. Азыркы заман ушундай бир тенденция деп коебуз, мындай өсүш ушундай болуп атат. Мурун бир кичинекей бир комменталарда бир адамга ден салат эле. Азыр ушундай бир тенденция, ушундай чоң жерге кээ бирлер медцентрлерди ачышты. Мен айтпаймын, субханалла, алар туура эмес, ушул туура, алар туура эмес. Кайсы жерде рукуя окулуп аткан болсо, ошол жер туура. Кайсы жерде рукуя окулуп аткан болсо, ошол жер туура. Бирок менин ниетим туура эмес болушу мүмкүн.
сени менен менин ниетим туура эмес болушу мүмкүн. Качан ошол оорулуу адам, ошол ооруган жерге, ооруп аткан адам ошол ооруну кетирейин деп барганда, ал эмне кылыш керек десе, ага истикомат керек. Постоянство, дайыма. Ошол нерсени жок, мен айгам ушул жерден деп, дайыми өзүн субханалла ошол нерсеге такоо. Мен сөзсүз айгам деп, Аллахтын рахматынан үмүт үзбөш. Экинчиси ошол нерсе сабыр керек. Сабыр кылыш керек. Аллахым берди бул ооруну. Ушул оорунун даражасын эстеш керек. Оорунун даражасы. Денеген бир ысытма чыга турган болсо тозоктун өтөчүп атат. Бир аз ысытма болуп койсо субханалла канча деген даражага көтөрүп атат. Канча күнөөлөр кечирип атат. Ошо сабыр кылып, Алла бул ооруну сен бердиң. Оору жөн эле келбейт. Же ошо күнөөбүздүн кечирилиши үчүн келет. Же болсо субханалла ошол ажалыбыз үчүн келет. Кээ бирлерге Аллах Таала ошол бул дүйнөгө эмне экен, ошонун сабыры себебинен оорусун айыктырып коет экен дагы, кийин даражасын көтөрүп бул дүйнөнүн бар нерсесин ачып таштайт. Кээ бирлерге Аллах Таала ушундай бир ооруну берип ошол оору менен алып да бейишке киргизип салат. Билбейсиң эмне болор. Ошон сабыр керек. Үчүнчүсү бул нерсе үчүн эмне коротулат? Убактың коротулат. Убакытың. Сенин менин баалуу болгон убактым коротулат. Эң баалуу болгон убакыт. Бул убакыттан өткөн баалуу нерсе жок, унутпаңыздар. Өмүрдөн өткөн убакытты баалуу нерсе жок. Кимде мен убактыман өткөн баалуу нерсем бар десе, ал адашты. Убактың коротулат. Экинчиси малың коротулат, акчаң коротулат. Үчүнчүсү субханалла ошол эле ден соолугуң коротулат. Ошол себептен эмне кылат экенбиз? Толук субханалла Аллага таянабыз. Билгиле, унутпаңыздар субханалла. Алла Таала өзү айтып атканда, Куранда өзү айтып атат. Кандай десе, силер оорукчан элек, биз шифа бердик дейт. Силер оорукчансыңар дейт, биз шифа бердик дейт. Ошо оорукчандын эки түрү бар. Руханий, капырлык менен ооругандар бар. Жүрөгүндө Кудай жок. Жүрөгүндө Кудай жок адам субханалла анын түйүнө туруп Куранды башына кийизип салып керелденге чушуна угузуп койсоң да, мааниси маңызын угузуп койсоң, жүрөгүндө ишеним болот. Хатамалла кулубим, Аллахын жүрөктөрүн, калптарын, жүрөктөрүн мөөлөп салган болсочу, ага деген эч нерсе кирбейт. Капыр адам ушундай. Анын капырлыгын илля хасара, биз капырлыгын дагы күчөтөбүз дейт Алла Таала. Мындай. Ошол себептен капыр адамдын жүрөгүнө Куран кирбейт. Бул дары имандылар үчүн, руханий дарттарды кетирүү үчүн. Оорукчандыгы ушур экен субханалла. Кайсы жан дүйнөбүздө капырлык бар адам ошондон айгат экен. Жүрөгү толук Аллага берилүү менен анын жүрөгү айгат экен. Жүрөгү айыккан адам бул дүйнөдөгү мындай трезво карап баштайт экен. Мындай карап туруп, чин эмне жашап жүрөм мен? Эмне максатта жашап жүрөм? Мен эмне болдум? Деп адам деген ушундай ошондон айгат экен капырлыктан. Экинчиси субханалла бадани ва рухани, мейли денедеги оору болсун, мейли жан дүйнөсүндө куурап турган оору болсун, мейли жин болсун, мейли сыйкыр болсун, көз тийүү болсун, мейли ошол жан дүйнө куурап турабы, жашоосун бузуп турабы, ошол нерседен айгат экен иншалла. Куран ушундай нерсе. Аллах Таала кандай улук болгондой эле, Алла Тааланын сөзү да ошончо улук экенин унутпайлы. Субханалла хамдик ашханта астагфиру ва атубу илейк.